өзіңіз кайненеңиз менен мамилеңиз начар болуп аткан болсо 1 мүнөткө апаңыз, жолдошуңуздун апасын аял катары кабыл алууга аракет кылсаңыз, аны кечирүү, анын анча-мынча нерсесин өткөрүп жиберүү оңойго айланат. Ошону өткөрүп жибериш үчүн 1 мүнөткө эле келиндер өзүбүздүн кантип бала чоңойтуп атканыбызды эстеп коелу. Кантип токсикоз болдук, цистит айтпайлы коеюн, унитаз менен кучакташкан күндөр, 5 айлап суудан башка эчтеке өтпөй калган. Анан аябай бурап, ичибиз бурап, сохранениеге бутуңуз шалкалап жаткан түшүндүңбү? Деп буттасып коюп, тойго бара албай калган күндөр. Бул бир эле түнү. Анан төрөп алгандан кийин ал түнү менен уктабай чыккан. Анын айынан биз жолдошубуз менен таттуу мамиледе боло албай калган. Өзүбүздү эркелетип, сонун кийим кие албай калган, төшсөзсүз ачык бош киргенибизди ишибиз керек. Эркиндигибиз чектелген күндөрдү бир эстеп коелу.